Эфирде Артарап, студияда Айда Ивакова, саламатсыздарбы. Өкмөт Айыл чарба министрлигинде реформа жасай турган болууда. Буга чейин деле бул маселе бир нече ирет көтөрүлүп келген. Керек болсо министрликти такыр эле жоюп салуу боюнча дагы демилгелер болгон. Ар дайым сын пикирге кабылып келген Айыл чарба министрлиги учурдагы жазгы талаа айдоо иштерине даярдыгы кандай жана өзүнүн ишин майнаптуу кылыш үчүн кандай кадамдарга барышы керек? Мына бүгүн ушул суроолорду биз бүгүн Ар тараптын алкагында талкуулайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, талкууга сиздер дагы катыша аласыздар. 57-77-79 телефону аркылуу телефон чалып пикир айтсаңыздар болот, суроо берсеңиздер болот. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетсем. Жамин Акималиев, академик, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саламатсызбы, кош келипсиз. Жигитайыл Жумалиев, Айыл чарба, Тамак аш өнөр жай, мелиорация министрлигинин жооптуу кызматкери, саламатсызбы. Максатбек Ташполотов, Айыл чарба, Тамак аш өнөр жай, мелиорация министрлигинин стат катчысы, саламатсызбы. Жана Жакшылык Дүйшүналиев, биология илимдеринин кандидаты, саламатсызбы. Да биз баштай берсек, убакыттын баягы тардыгына байланыштуу, адегенде эле дыйкандарга жалпы маалымат берип кетсеңиз, учурда жазгы талаа иштерине даярдык кандай жана кандай тоскоолдуктар болуп атат, кандай маселелер бар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Баарыбызга белгилүү ушу республиканын агрардык сектору өлкөнүн ички дүң продукциясынын өндүрүүнүн эң мындай бир алдыңкы позицияларын ар дайым ээлеп келүү менен бирге ушу айылдык жашоочулардын эң негизги кирешеси болуп саналат да азырбыз. Ошондуктан биз ушу жазгы талаа жумуштарын баштаардан мурун 2017-2018 жыл жазгы талаа жумуштарына чейин ушу кыш мезгилинде дыйкандарга, фермерлерге ушу жерлерде өкмөттүн президентибиз тарабынан жүргүзүп аткан, кабыл алып аткан документтерди мына региондорду өнүктүрүү боюнча жарлыгын, андан сырткары мына 40 кадамда белгиленген приоритеттик багыттарды айтсак, мына кооперация боюнча, ирригация, органикалык айыл чарба жана башка тармактар боюнча дыйкандарга маалымдап, ошол эле учурда ушу биз ар бир региондун климаттык шартына карата, ошо жерин шартына карата жана ички керектөөнү эске алуу менен ушу адистештирүү жагындагы дыйкандарга жеткирип, ушу окууларды өткөрүп жатабыз да. Себеби дегенибиз, ар бир региондун бир өзгөчөлүгү бар, мына Жамин Акимов жакшы билет. Ушул багытта ар бир региондор кайсы айыл чарба өсүмдүктөрүн эгишибиз керек, ушул багытта да дыйкандарга маалымат жеткирип берип жатабыз. Эми окууларды өткөрүп атабыз, азыр ушу Чүй областында өткөрүп атабыз. Билесиздер, Чүй областында кант кызылчасы акыркы жылдары мындай аянттар да көбөйүп, дыйкандарыбыздын дагы кызыгуусу артып атат. Бирок ошол эле мезгилде ушу дыйкандарга эскертип атабыз, баягы которуштуруу айдоо жагын себеп болот деп коебуз. Ошону дагы колго албаса, жакшы билебиз, Союз кезде корневой гниль деп коебуз, ошол ооруга чалдыгып, кант кызылчасынын түшүндүрүү төмөндөп кеткен. Биз ушул багытта да түшүндүрүп берип атабыз. Анан ушу жазгы талаа жумуштарына быйыл өкмөт 1,5 ай мурун тиешелүү документти кабыл алып берди. Ушу жазгы талаачылык жумуштарын өткөрүү боюнча ошонун негизинде жерлерде азыр областта, райондо штаттар болуп, жазгы талаа жумуштары уже жүрүп атат десек болот. Баягы бак дарактарды бутоо, ички чарбалык каналдарды даярлоо, ошондой эле мамлекеттик ирригациялардагы даярлоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бюджет тарабынан берилүүчү жалпы каралган ушу мамлекеттик ирригацияга каралган жалпы сумманын 80%-ын, же болбосо 190 миллионун 1-майга чейин бөлүп берүү боюнча өкмөттүн токтомуна көрсөткөнбүз. Ошонун тийиштүү ар бир айда өз суммасын бөлүп берип, азыр жумуш катуу жүрүп атат десек болот, өз деңгээлинде. Ошону менен биргеликте эле ушу айыл чарбасына жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүдө баягы жогоруда белгилеп кеткендей, ушу кайсы өсүмдүктөрдү мындай бир басым жасаш керек. Ошону белгилөө менен мына акыркы жылда ушу биз мониторинг жүргүзүп көрдүк. Мен мындай бир конкреттүүрөөк болсо деп атам да, башында айтып атасыз, сиз маалымат берип атабыз, жанагы ким каяка эмнени себеш керек деген боюнча. Экинчиси окутууларды жүргүздүк дедиңиз. Ошол маалыматты, мисалы үчүн маалыматты кандай жол менен жеткиздиңиздер? Баарына анан окутууга канча дыйкан катышты?
Эми биз мындай тартиптүү окууларды өткөрүп атабыз. Биз ар бир районго ошо тийиштүү адистер менен, түзүмдүк менен барып, анан министрликтен сырткары дагы баягы органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, орган минералдык зерттемеш жана башка тармактар боюнча жалпы кайра иштетүү тармагынын биргеликте ошо тийиштүү компанияларды кошо иштетип атабыз. Мисалы үчүн азыр ар бир райондо бир 250-300 адамга чейин катышып атат райондордо. Анан эми ал окуу азыр учурда да жүрүп атат. Ар бир райондук структуранын биздин адистери ар бир айыл өкмөттөрүнө чейин барып окутуп атат. Эмне жөнүндө болуп атат окуу? Ошо баягы жогоруда белгилеп кеткен маселе боюнча бүт комплекстүү окуулар жүрүп атат. Эми окуулардын мына бир 3 жыл ушундай практикат өтүп атабыз. Мунун оң жактарын да көрүп атабыз да, дыйкандар азыр ушу дыйканчылыкка болгон көз карашы өзгөчө мына жазгы талаа жумуштарына биринчи ирет сапаттуу үрөндү эгүүгө өзгөчө көңүл бөлүшүп, азырдан баштап ошо кайсы жерде кандай үрөн бар экенин бүт райондорго жеткиргенбиз. Үрөнчөлөрдө ошону жер-жерге жеткирип атабыз. Сизге берсек, Жакшылык мырза, мына баягы ушул тармакта өзүңүз жүргөн адам катары айтсаңыз, азыркы учурда айыл чарба тармагы кандай көйгөйлөр менен жашап жатат? Жана биз буга чейин айтып атпайбызбы? Сын пикирлердин арасында ушул министрлик болобу, жалпы эле айыл чарба тармагы баягы Советтер Союзундагыдай эле калган, бирин экин эле баягы өздөрү баягы жигердүү адамдар гана жаңы технологияларды колдонуу менен, башкача мамиле кылуу менен көбүрөөк түшүм алабы, бир башкача кылбаса жалпы жолунан абал ушундай деген сын пикир айтылып келет. Сиз буга кошуласызбы? Жакшы тематика көтөрүлүп жатат. Мен мындай деп айтат элем да, азыр айыл чарба министрлик тараптан жана өкмөт тараптан азыр эле жогору айтылып кетти. Биз болсо бир жагынан дагы жанагы мисалы мындай болуп жатат да, жанагы күндө маалымат жаңырып жатат. Анан айыл чарбасы да ошондой болуш керек. Себеби болсо азыркы тамак аш коопсуздугу боюнча тиги хасп стандарттары мисалы үчүнчү бизде көпчүлүк айыл чарба продуктун өндүрүлөт, бирок товар катары сатууга чыкканда ошол маселе болуп калып атат да. Мисалы карантиндик объектилер ошол эле чыгып атат азыр. Жана башка көйгөйлөр, маселелер. Ошол эле Советтер Союзунда себеп оборот деп айтып кетти жогору. Себеп оборот деген азыр сакталбай келатат. Мисалы үчүн баары үлүш жерлер болуп, ал эми буга биз окутуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошол окутуу жөнүндө дагы ошондой кеңирээк маалымат берүү керек да. Анан дагы баягы фитосанитардык контроль жактан айта кете турган болсок, бизден сырттан келген товар азыр көп. Ошол сырттан келген товардын арасында тийиштүү деңгээлде текшерилбей жатат дегенге дагы мен макулмун да. Себеби болсо бизде жылдан жылга карантиндик объектилердин саны көбөйүп баратат да, бул азайган жок. Анан бизден сыртка чыккан товардан дагы ал байкалып калган. Мына кече жакында эле мына Казакстан эмне кылды? Казакстан ошол факты менен карантиндик объектилерди табып берди. То есть Кыргызстандан чыгып аткан, экспортировать этилип аткан товардан, то есть карантиндик объекттери бар экенин тастап бердишти. То есть мен мындай дегим келип атат да, бизде ошол фито ички контролду жана сырткы контролду ошондой күчөтүш керек. Анан биз элет жерге окуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Окуу жөнүндө болгондуктан биз АЭСке кирген себептен анын өзүнүн талаптары бар, стандарттары бар. Эми ошону биз дыйканга жеткирип беришибиз керек. Себеби дыйкан, мисалы үчүн жакында эле Ноокат өрөөнүндө алма фестиваль өттү. Ал алма фестивалына биз жанагы жергиликтүү ишкерлерди, бизнес компанияларды ошолорду чакырчу болсок, биринчи эле алар калибровка көңүл бурду да. Бизде дыйканда даже маалымат жок да. То, что алма товар болуш үчүн ага калибровка керек экенчи. Эң жөнөкөй эле мисал да. То есть дыйкандын оюнда алманы сатса эле бул бүттү экен депчи. Көрсө, ошол жергиликтүү ошол бизнес компанияларга алма кереги жок экен, ага товар керек экен. То есть биз жергиликтүү дыйкандарды товар жасаганды үйрөтүшүбүз керек. Ошого басым жасашыбыз керек. Экспорт маселесин көтөрүп атасыз да, экспортко чыгуудагы баягы стандарттарды сактоо маселесин көтөрүп атабыз. Анан мен кайра бир артка кетип, жанагы сизге айтат элем да, ушул биз биринчи өндүрүү жагы. Жанагы айтпадыкпы, дыйкандар кандай көйгөй менен баягы күрөшүп келишет. Биз азыр экспортко чыгып аткан продукциялардын сапаты жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок ага чейин биз ошончолук экспортко чыга тургандай бир өндүрүп алыш үчүн ушул жанакы эле жер маселеси, суу маселеси дегендей көйгөйлөр барбы бизде? Же бир гана экспорт маселеси болуп атабы азыр? Бул бүгүнкү маселе абдан маанилүү. Кеп бар эмеспи, жаз жарыш деп. Азыр биз жарышып күн түндө иштеп калышыбыз керек. Анан жаздын бир күнү бир жылга тете дейт. Ушу жаздын убактысын кетирбей ошол иштерди, жазкы талаа жумуштарын бүткөрүп сээп алсак, ошондо бир жылдын тагдыры чечилет да, ошондо өндүрүүнү айтабыз, экспортду айтабыз. Ал эми азыркы мынакей учур абдан татаал болуп турат, кар жааганы менен мынакей
Ош облысынын Нарабан районунда талаа жұмыстары кызып жүрүп жатат. Кечээ президентибиз Сооронбай Жээнбеков барган Баткен облусуна талаалык жұмыштар башталды, ушинтип кете берет. Андан тышкары бизде 450 000 гектар кайрак жер бар. А жерде суга чыгарганда 15-20 мурун башталат. Тырмаш керек, чөп себиш керек, арпа себиш керек. Ошентип жумуш башталып калды. Ошон үчүн сиз туура маселе коюп атасыңар. Бирок менин баягы дыйкандар менен байланышып турам. Алар мага дайыма телефон чалып турушат. Маалыматыма барганда быйылкы жылы өткөндө жогорку кеңеште белгилегендей жазгы талаа жумуштарына даярдык канааттандырылды деп мен айта албайм да. Мына азыр жазгы талаа жумуштары эмнеге байланышкан? Биринчи каражатка байланышкан. Элдин колунда бир да тыйын жок. Азыр мертвый сезон деп коет. Ошондуктан мисалы урук алыш керек. Урук деген азыр арзан турбайт. Күйүүчү май алыш керек. Азыр мен келип карасам, дистоплия 42 сомго чыгып кетирген. Муну кайсы дыйкан алат акчасы жок болсо? Жер семиз чалыш керек, техника алыш керек, алар кызматта төлөш керек. Ошентип азыр жана өкмөттүн токтому Жигитал айтып кетти го, тилекке каршында февралдын башында чыкты. А жылда бул өкмөт жазгы талаа жумуштары боюнча декабрь айында эле чыгарып коюп, акчалар бөлүнүп калчу, ушу кезде акчанын бир 25-30% тийип калчу, эл ошентип окат кылып кетчү. Азыр каражат жок болсо кантип үйрөнөт, кантип жазгы талаа жумуштары башталат. Ошондуктан ушул маселелерди чечип, анан үйрөн боюнча да жакшылап айтып жатат, бирок менин маалымат боюнча чын айтканда ушул кезде биз сапаттуу чыга турган үйрөн менен 50% менен гана камсыз кылабыз. Калганын дыйкандар арзандап базардан сатып алат да, ошону эмге талаа кетип атат. Анан тиги мына күйүүчү майды айтты, мен бизге кыйын болсо мынакей министрликтин кызматкерлери кыйын болсо 100 000 тонна күйүүчү май керек талаа үчүн. А биз Газпром жыл сайын бизге 1 миллион тонна алып келет. Ошонун 10% ошону камсыз кыла албайбыз. Бирок кеп санында эмес, кеп басында болот атпайбы? Мына былтыр өткөндө эле өкмөт токтом чыгып 33-35 сомдон ашкан. Эгерде көбүрөөк сатып алсаң 2 сомдон арзандаткан түшүктөр ушундай болгон. Азыр быйыл андай деген жок болуп атат. Ошону чечиш керек. Анан техникага келсек, эми техника болбосо кайдагы жумуш болот? Анда кечээ истеп албай калабыз. Ушул кезде мынакей булар айтышы далилдеш керек, республикада 22 000 трактор бар. 4 000ден ашык комбайн жана кайчырба шаймандары бар. Ошолордун акыбалы кандай? Булардын эскилиги жеткен 30-40 жыл болуп Совет ордунан бери чирип бүткөн. 80% керекке жарабайт. Ошолордун ремонту кантип атат. Жана лизинг болуп алган кандай иштейт? Анан баягы өнүгүү партиясы өкүрүп бакырып жүргөн баягы эмтистерден эмне дайын жок? 54 эмтис деп айтылып, ошолордон дайын жок. Себеби техника болбосо анан айта турган сөз бул жер семирткич. Мына минералдык жер семирткичти түшүнбөй эле бул химия деп келет. Жок, минералдык жер семирткиктер жаратылыштан алынат. Азот, фосфор, калий. Муну биз пайдаланбасак анда түшүн болбойт. Мына бизге бир жылга 340 000 тонна керек, туурабы, Жигитал? Азыр кыйын болсо 50-60 000 тонна келди, кечээ премьер-министр айтып 1000 деген тонна алып келди. Эми Өзбекстан менен мамилебиз оңолду. Көбүрөөк алып келип кампага коюп коюш керек да. Ана ошого дагы премьер-министр кечээ айтты, ушуну үрөндөрдү 30% арзандатып беребиз деп. Ошо чындык болсо батыраак бериш керек да. Мына ушул маселени чечсек, жазгы жумушун бүтүрүп алсак, андан кийин экспортду айтабыз, андан кийин өндүрүүнү айтабыз, андан кийин аны айыл чарбасы жөнүндө толук маалым этебиз. Баягы маселени баштан баштаганда да азыркы учурда жер семирткич, үрөн, техника, ошол эле күйүүчү май маселеси, анан айрым жылдары кредит дагы, насыя дагы кошулуп калчу эле, баягы кечигип берилип депчи. Ушул 5 нерсе азыр дыйкандардын керек зарыл болгон нерселер болуп турат да. Ушул маселелер кандай чечилип атат? Анан кийин баягы жогорку кеңеште канааттандырылдык эмес деп тапкандан кийин кандай аракеттер көрүлдү? Кечирипсиз, жазгы талаа жумуштарын Жигитал ай, кечиресиз, азыр биз телефон чалып бар экен, көрөрмандын дагы оюн угуп коелу. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатчылык, эфирдесиз, айта бериңиз. Саламатсыз. Жанымбайга мен суроом бар эле. Сизге. Салам алейкум. Саламатсызбы? Кандай жакшы, ден соолугуңуз кемби? Жакшы, рахмат, жакшы. Жанымбайга сиз бизди дыйкандар сыйлай турган адамсыз. Эми менин суроом сизге мындай. Мен жалаптан болом, жалапты билесиз да. Эми үрөндү алыш үчүн азот керек, селитра керек дегендей. А биз Кыргызстанда селитра чыгарчу завод жок, биринчиден. Эми мурдагыдай оптовый эмелер жетпесе, азыр мына 1 гектар деген, 2 гектар маш егем, анан ошолордо кандай результат болот? Мурдагыдай кылып эле, пахта кылып, түндүккө кыбык эгип, нарынга мал берип, алайга деле мал берип туруп, ушундай бир оптовый кылсак болбойбу? Сиз эми опытный кишисиз.
Жер семчиш боюнча айтпайбы? ооба жер семирткич боюнча Туура биз жер семирткичин өзүбүз өндүрбөйбүз тилекке каршы. Азот боюнча 100% Өзбекстанга көз карандыбыз, фосфор боюнча 100% Казакстанга көз карандыбыз, калий боюнча Орусияга көз карабыз. Ошентип бизде эч нерсе жок. Мына бул эгемендик алгандан бери 26 жылдан бери ушул биз завод куралы деп маселе коюп келет. Акаевден баштап Бакиевден келип, мына түштүктө даже таш көмүр заводун теңгенде курабыз деп Кытайлар куруп берет азот деген. Ошол ушуга чечилген жок. Эгерде бул жигит айткандай, эгерде биз ушул бир завод курбасак жок деген азот боюнча. Бизге фосфор сөзсүз керек, калий биздин топуракта толтура. Бизге негизги биринчи дефицит азот, анан фосфор. Ошондон ошону куруп алсак, мындай азап тартпак эмеспиз да. Эми бирок ошентип айтайын десең, азотна биздин түштүктө эле, биздин фергананын жанында турат. Ошондон сүйлөшүп алып келип жеткирип коюш керек да, ошонун кичине арзандатыш керек. Кыскасы бир жер семиштер боюнча маселени чечүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Анан айтып кетейин, эгерде темирди кызуусуна соктойт, эгерде жер семишти азыр айдоонун астында бербесек, айдоонун астында 70% бериш керек. Андан да түшүм болбой калат. Ошондон ушуну камсыздырып туруп, биздин Айыл чарба министрлиги, биздин өкмөтүбүз ушул камкорлукту көрүп коюш керек. мына азыр ошол министрликтин өкүлдөрү ушул маселелер боюнча мындай кыскача жообун айтат болуш керек. Жарнамага убакыт келип калыптыр. Бир тыгуудан кийин анан сизге сөз берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн ар тараптын алкагында жазгы тала айдоо иштерине даярдык кандай жана ушул багытта баягы Айыл чарба министрлигинин реформасы тууралуу сөз кылып жатабыз. 57 77 79 телефону аркылуу телефон чалсаңыздар болот, пикир айтсаңыздар, суроо берсеңиздер болот. Анан суранып кете турган нерсе, суроо берип жатканда так кыскараак берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Анда жанагы токтогон жерден уланта берели. Биз азыр ушул жерден бүгүн эле эмес, буга чейин эле ушул айыл чарбадагы негизги маселелерди айтып эле келатабыз да. Ошол жер семирткич, өрөн, техника маселеси, насыя кошулат кээде, анан кийин күйүүчү май маселеси. Ушул быйылкы сезонго карата ушул маселелер кандай чечилип атат? Эми ачыгын айтканда айыл чарбасында көйгөйлөр абдан көп. Жамил Акималиевич бул жөнүндө айтты. Жанагы жер семирткич боюнча конкреттүү айта турган болсок, азот жер семирткичи Кыргызстанга 200 000 тонна керек. Жыл сайын 100 000 тоннага чейин Өзбекстандан келет. Акыркы ушул 10-15 жылдын ичинде 100 000 тоннадан ашып келген жок. Бирок быйыл жанагы айтылып аткандай Өзбек мамлекети менен мамилелердин жакшырышына байланыштуу биз үмүт кылып атабыз. Ушу жылдагыдан көбөйтөбүз буну. 100 000ден дагы көбөйтүп, жана айтып аткандай бул жер семирткичтерди көбүнчө түштүк региондордо пайдаланышат. Биз анализ кылып бардыгын көргөнбүз. Нарын, ысык көлдөрдө азот азыраак эле пайдаланылат. Ушу быйыл 100 000 тоннадан ашыгыраак Өзбекстан менен жакшылап сүйлөшүп туруп алып келсек мүмкүнчүлүк бар. Жок, качан? Бул азыр жазгы тала айда иштеп? Азыр уже ташылып келип атат. Жакын аранын ичинде ошол жазгы тала жумуштары башталган региондорго биринчи алып келинет. Ошол жерге таратылып берилет. Андан кийин башка региондорго, эми өзүңөр билесиңер, жазгы тала жумуштары ар бир региондордо ар түрдүү башталат. Азыр түштүктө башталып атат. Жана айткандай Араван районунда, Баткен облусунун айрым жерлеринде башталып атат. Калган жерлерине чейин ошол келген минералдык жер семирткичтерди мүмкүн болушунча жеткизип беребиз. Ал эми күйүүчү майлар боюнча биз жанагы нефть трейдерлердин ассоциациясы менен меморандум түзгөнбүз. Алар ошол биз сураган көлөмдү алып келип беришет, бирок азыркы учурда жанагы бааны кармап калганга биздин министрликтин мүмкүнчүлүгү жок экен. Мүмкүн болушунча ошол керек болгон күйүүчү майларды. Өкмөттөн сурабайсызбы, жок экен. 42 сом 1 литрди кантип кайсы дыйкан алат? Эми ошол мүмкүнчүлүктөрдү азыр издеп атабыз. Азыр ошол мүмкүнчүлүктөрдү издеп, анан кийин азыр ошол арзандатуу боюнча да иштерди жүргүзөбүз. Мен да кошумчалап коеюн. Масат ошо айткандай, минералдык семирткич боюнча проблема болбойт. Себеби дегенде быйыл өкмөт аралык 100 000 тоннага Жамил Акимович жакшы билет, квота берилген. Ошо квотаны азыр удобрение минерал ташып келүү боюнча атайын ассоциациялар бар. Ошолор аркылуу тийиштүү көлөмдү алып келип атат. Бул жер семирткич боюнча жер семирткичти 40 000 тонна жанагы жазгы күздүктүү азыктандырууга чейин 40 000 тоннага чейин керек. Ал көлөм азыр бар. Эми андан башка дагы азыр ташып келип атат, күндө түшүп келип атат. Ал эми күйүүчү май боюнча айта турган болсок, Максат Ташпош айткандай, меморандум жылда түзөбүз.
Анын негизги максаты эмне? Биз баягы тиешелүү көлөмдү беребиз дагы, нефть трейдерлер ошону как раз көлөмүн анын жана баасы боюнча саясатын жүргүзөт. Мына нефть трейдерлер аркылуу сүйлөшүп, Газпром, Нефть Азия сиз айткандай жылдагыдай эле 40 тыйынга, мисалы үчүн нефтеводадан алса, 2000 тоннадан көбүрөөк алса, автозаправкага караганда 2 сом төмөн да, андан да бир 40 тыйынга төмөндөтүп берет, ошондо бир 2 сом 40 тыйын болот, арзан. Ал эми автокөлүкчү жайлардан 40 тыйынга атайын өздөрүнүн буйруктарын чыгарды, арзанлашат. Бул биздин көзөмөлүбүздө райондорго жеткенбиз. Андан сырткары Мааны кармайт экенсиздер. Партнер нефти жалпы берүүчү көлөмдүн 7%га чейин, орточо эсептеп көргөндө 2 сом 58 тыйынга чейин төмөндөтүп беребиз. Азыр жана 42 сом 1 литр дистопли Бишкекте. Кыргызстан түштүгүндө азыр 45-46 сомго чыгып кетти. Кымбат болуп атат. Кантип алат бизден түшүктө 46 сом 1 литрди. Ага 100 литр керек жастар. Ар бир райондо заправка куючу жайлар бар, партнер нефти. Андан сырткары Кыргыз петролиум деген менен сүйлөшүп, алар дагы 10%га чейин төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп уже Нефть трейдерлер ассоциациясы ошол жердеги өзүнүн түштүк региондогу заправкалар менен да сүйлөшөт. Май куючу жайлардан барып ала турган нерсеби, же болбосо атайын нефти базаларга барыш керекпи дыйкандар, каяка барат? Дүңүнөн дагы алса болот, андан кийин заправкалардан да алат. Структурага берилген. Багы ар бир 10 ферма топтолуп, бир 2000ден жогору алса, нефтеводадан барып алса болот. Анан берки авто куючу жайлардан ар бир фермер алууга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары эми бир жолу жыйынтап коелу, Жамин Акимович жакшы билет. Бул үрөн негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн негизи болуп эсептелет, базасы болуп эсептелет. Ошондуктан мына мыйзамын даярдап азыр өкмөткө сунуштадык. Дотация системасы кирсе, анын негизги максаты эмне? 18 сомдон үрөн чарбасы өндүргөн үрөндү, ошону декандар 12 сомдон ала алат да. 6 сомун өкмөт ошону чечиш керек, уже чечилди. Мыйзам кабыл алынат, токтон чыккан. Кагаз. Жамин Акимович, өкмөт былтыркы жылы Сооронбай Шарипов премьер кезинде токтом менен бекитип берди. Бул уже ишке ашат буюрса. Качан? Быйыл 2018 жылда. Быйыл жазында үрөн ала алышабы ошол боюнча? 2018 жылдын күздүгүнөн баштап киргизгенбиз. Жалпы 5 жылга 555 миллион сом акча каралган. Бул бюджеттин да республика бюджетке да кирген бул. Бул маселе чечилет. Анан эме калган техника маселеси? Техника маселеси боюнча айтыш керек. Действительно, буга чейин мына оор эле болуп келген. Мына 2011-жылдан бери акыркы 6 жылда 2300 миң тонн дана айыл чарба техникасы лизингге алынды. Үстөк пайыз 30-тан 10%га чейин төмөндөтүлүп берилди. Азыр эми дагы мына былтыркы эле 17 жылы 526 миллион сомго 363 дана алынды. Быйыл пландап атабыз 600 миллион сомго бир 350 миң дана алабыз. 10% менен. 7% менен. 7% менен. Оруп жыйнаачу комбайндардын пайызы 6% мөөнөтү 10 жыл, ал эми беркилердики 7-ден 10%га чейин. Андан сырткары мына өкмөткө сунуштадык, менчимдин макулдугун алдык. Ошо жанагы айыл чарба техникасын мындай алууну жакшыртуу максатында 2%га чейин дагы сунуш бердик. Ушу өкмөт тарабынан буйрук азайтуу боюнчабы? Ошо лизинг боюнча. Түшүнүктүү. Телефон чалуу бар. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңуз болсо бериңиз. Улган жок. Саламатсызбы? Угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Азыркы эки айыл чарба министрлигине суроо берейин деп аткам. Булар түштүккө барбай туруп, бааны билбей туруп, мына Жолдош Акималиев аксакал айткандай 43 сом, 45 сом болуп атат. 2 тонна ала турган дыйкандар жок да. Эмне жалган айтып эле жылдай ушинтип түшөт буларчы. Азыр жөндөн жерде бир суроону азыр убакытына карап 5 минут жооп берип атат, жогору жерге. Эмне уялбай ушинтип элге ушинтип жооп беришет? Мен Бишкектен азыр ушинтип суроо берип атам сиздерге. Өзүм түштүктөн болом, Каныбек деген. Күйүүчү майдын баасы кымбат болуп атат деп айтат. Эми, конечно, багы ар бир дыйканга маалымат жетпей калышы мүмкүн. Бирок биздин райондук бөлүмдөр аркылуу бул көзөмөлдө болуп атат. Эми жанагы күйүүчү майлар Жамин Акимович айткандай, бул Бишкекте 42 сом болгону менен бир 200 сомго түштүк тарапта кымбатыраак, кыйынчылыктар болот. Эми бул боюнча дагы мына жогорку кеңеште өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин
өкмөттүк деңгээлде да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан бул Кудай буюрса бир оң жагына чечилет деген ойдобуз биз. Анын үстүнө күн сайын баягы күйүүчү майлар кымбаттап аткан мезгилде бир кармап жок дегенде кармап туруу. Биз нефтетрейдердин берген маалыматы боюнча пока бул айга мартка жогорулоо деген эме прогноз жок. Анан ошо жанагы анын баасын төмөндөтүү боюнча азыр ошо жогорку кеңеште уктуңуздар, ошо өкмөттүк деңгээлде жана 2 сом 250 тыйынга чейинки төмөндөтүүнүн механизмдери бар. Ошо иштеп чыгып кетти. иштеп чыккан уже иштеп. Баа боюнча саясат болуш керек да. Туура, баа боюнча. Азык түлүк болобу, бензин болобу деп саясат болуп азандатыш керек да. Булар жана кызыл кулактар ушу себебинин алдында, жыйынын алдында ушинтип кымбаттатып атат. Жок, мына бир жок дегенде 35 сомго түшүрүп койгончу, мына ушу дыйкандарга жардам болот. 1 литр салат. Орусияда да баягы заводдорду реконструкция кылып, башка Бул жыл сайын айтат. башка типтеги ГСМге тибине өткөндөн кийин баардык жерде ошондой кымбат болот да. Бизге да жеңилдетилген шарттар атабыз да. 57 77 79 номерине телефон чалсаңыздар болот. Биз бүгүн жазгы айдап себүү иштери боюнча сөз кылып жатабыз жана Айыл чарба министрлигиндеги реформа тууралуу дагы кийинки бөлүгүбүздө сөз кылабыз. Телефон чалуу бар экен, урматтуу көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Угуп атабыз. Алло. Саламатсыздар. Саламатчылык айта бериңиз. Мен мына татталактан саламатсыздар. Мына бул ошо айыл чарба боюнча жанаки негизи туура айтып атат да. Биз азыр солярка электр кымбат. Анан бул айыл чарба министрлигинде мына райондогу департамент болобу, областта департамент болобу, кадр маселеси жок деп элечи. Бир экономикада бир тилчи мугалимдер турат. Алардын түшүнүгү менен себеби оборот дейт. Алар жанагы Кадрлар боюнча кадрлар боюнча тармоо экинчи. уран жок иштик. Байланыш жакшы болбой атат. Байланыш жакшы болбой атат. Биз негизи ошол жердеги кадр маселеси боюнча айтты жалпы жолунан. Бирок баягы суроо түшүнүксүз болуп калгандыктан биз уланта берели талкуубузду анда. Реформа маселесин өтөлү. Айтасызбы? Кошумча алып койсом, азыркы сиздердин баарыңыздарды да угуп, мен мындай жыйынтыкка келип атам да. Мен элет жерден келген кишимин да. Мисалы, элет жерде көйгөлдүү бир маселе бар да. Бул болсо Жамил Акимович айткандай баары эле товарды өндүрөт, өндүргөндөн кийин сатуу бул өзүнчө бир чоң көйгөлдүү маселе да. Эсилип, азыр айтып атасыздар 46 сом, 42 сом жана башка депчи. Дыйкан анын бизнес катары көрүп калган азыр элет жердечи. Эсилип ошол товарды кийин сатканда ошонун баарын актай турган болчу, ал 50 сом болсун ала берет. Биз ошону ойлонушубуз керек болуп атат да. Биз кандай кылып сатабыз? Берде биз толтура мен мисал кылса болот. Картошка өндүрүүчүлөрдү, жана башка өндүрүүчүлөрчү өндүрүп туруп ошону сата албагандар канча. Сата албагандан бирден бир маселеси бул биз баягы АЭС стандартына кирип албадык азыр. Анан ошол кирип алгандан кийин ал жерде өзүнүн талаптары бар. Ар бир товарга керек болсочу, мына казактар жакында эле ошону көрсөтпөдү бизге. Ошол талаптарга туура келе турган маалымат кылып туруп, биздин дыйкан ошол талап менен иштечи болсо, ал сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болот. То есть тийиштүү баада сата алат ал. Тийиштүү баада сатчу болсо, ал эмени деле карабайт уже. ГСМ канча болуп атат же башкасы болобу, ошонун баарын актай турган болчу болсо. Ошону кошумча кылып кетет элем. Эми бул көйгөй бар сөз экспорт маселеси жана логистикалык борборлор лаборатория жетишпейт деген. Бирок ошончо дагы эми айыл чарба министри мактаушылыкта айтып коелу, чындыгында былтыр Кыргызстандан чыккан айыл чарба экспорту 29%га көбөйдү да. Бул сыркыраган чындыкта. Мурун биз бир эле орунда туруп атканбыз, азайып кеткен. Мына былтыр расмий маалыматта 29-30%га чейин көбөйгөн бул жакшы көрсөткүч. Бирок ушуну көбөйтүш керек мындан. Мына быйыл дагы 30%га көбөйтүп, жана сен айткан сатуу маселесин жалгыз айыл чарба министри чече албайт. Ветеринарный инспекция деген бар, 1000 киши деген. Андан башка экономика министри деген бар. Андан тышкары өкмөт турат. Облустун, райондун жери ошо баары биригип туруп анан алып чыгыш керек да. Ошо төмөн жакта 350 000 майда чарбалардан бир мына мешок менен чогултуп кыйналып атпайбыз. Ошол жерде бир кооперативдер болуп калса 5000 оңой болмок да. Ушуну ойлош керек. Ушул жөнүндө кошумча кетти. Элет жерде ошол маселе бар негизиненчи. Сиз айткандай чогулушу башкасы, бирок стандарт жөнүндө кеп болуп атат да.
Мисалы үчүн мен ошол нерсе менен көп сталкиваться этем да. Мисалы Туура, ошол эле сонда. балды. эмне себептен Азыр стандартка болсо шайкеш келе албай атабыз? Сертификат бере албай атабыз мисалы. Кээ биркилердин сертификаты жок өтүп кетип атат. Алда нарушение. Эмне себептен? Кээ бир нерселерди чет мамлекетте кайрып коюп атышат. Мисалы жакында эле Орусияга кайтарып жемиштерди ушундай болуп атат. Жана белгиленип Андай маселе аткандай болот. Бирок жана көбөйгөнүн айтып коюш керек да, 30%га көбөйгөн бул жакшы. Бирок мунун үстүнөн дагы иштеш керек дагы, ушуну жакшы туура арттырыш жанагы керек. айтылып аткандай экспортко багытталган өсүмдүктөрдүн көлөмү көбөйдү. Анан быйыл ошондой көйгөйлөр бар. Тиги жактан Казакстандан, Россиядан кайтып келип атат кээ бир продукциялар, бирок ал продукциялар барган продукциянын өтө аз, орусча айтканда мизерный эле. Эмнеге кайтып келип атат? Мен мындай түшүнүктүү болуш үчүн мен Ал бираз түшүнбөй атам. сертификат туура эмес Кайтарып болуп калган. Түшүнүктүү кайтарып Сертификат болбой калып атат, документи Сертификат жок. туура болбой калган. Документ эмнеге жок болуп калып атат? Себеби лаборатория сначала Лаборатория азыр бизде 7 лаборатория керек болсо 4 лаборатория Аз ачылды, болуп 7 атат. лаборатория, 3 лаборатория дагы курушубуз керек. Бул боюнча айтып кетсем, азыр департамент түзүлгөн бул боюнча. Атайын Минсельхоздун Айыл чарба министрлигинин астында департамент ушул сертификатты бериш боюнча иштеп атат да, бирок жанагы лабораториялардын иштерин жанагы айтып аткандай Евразиялык экономикалык биримдиктин стандартына туура келе турган, Европалык Союздун стандартына келе турган кылып ошондой кылып жасаш керек да азыр. Так, кошумча болуп кетчү. ушул- Жерде так көйгөйлүү маселенин бири бул ошол евразиялык стандарттар жөнүндө биз могу шаарда турган тургундар гана, ошо айыл чарба өкүлдөрү гана сөз кылып атабыз да. А элет жеринде ошол маалымат жетпей калып атат да. Ал стандарт деген эмне деген сөздү билбей жатат. КСП деген. Убактардан аз калды, кыскача. Мен кошумча кылам, бул эксперт белгилеген маселелер жана эми айтып берсе көп, окутуп атканда дыйкандарга эскертип атабыз. Айыл чарба продукциясын мисалы үчүн алманы алып чыксаң, же картошканы алып чыксаң, лабораториядан өткөзөбүз, мынандай Азыр биздики жана кайтарылып аткан продукциянын баары өтпөгөндөрбү? Тиешелүү жок, тиешелүү документтерди расаясыңар деп биз ар бир дыйкандын Жок, өтпөй кайтарылып атабы же эмне себептен кайтарылып атат? Эми багы кээ бир дыйкандар бар да, багы кайрылбай туруп департаментке кайрылбай өздөрүнчө багы алып кеткен. Маалымат жетишпегендиктен да. Самостоятельный бар да, биз ошон үчүн маалыматты жана окууда жеткирип атабыз. Анда сырткары Маалымат жетишпей атат дегени туура, бирок азыркы мезгилде жана таза коом деп атабыз, башка деп атабыз. Мурункуга караганда Айыл чарба министрлигинде региондор менен, райондор менен байланыш абдан жакшырган. Азыр мурда 2-3 күн бир маалыматты жеткизиш керек болсо, азыр 1 саат, жарым сааттын ичинде интернет аркылуу жетет. Ар бир агрардык өнүктүрүү башкармалары менен интернет байланыштар бар. Биздин атайын сайт бар, министрликтин сайты бар. Ошонун сайтында чыгып турат. Эгерде ошол райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларына кайрыла турган болсо, ошолорго атайын сайттарды орнотуп бергенбиз, ошол жерден дагы. Эми дыйкандардын баары деле сайттарга кире албайт да, же Жок, өкүлдөр. дыйкандар баары кире албайт. Бирок кайрылса, Келиңиздер, эми мындай убакыт абдан аз калды. былтыркы жылы дагы мына Биз кийинки темага жетишпей калат окшойбуз. Буну өзүнчө сүйлөшөт окшойбуз. Мен бир суроо бере алайын агай. Абдан аз калды убакытында. Жыйынтыктоочу катары айтып койсоңуздар, бул айыл чарба министрлигинен келбеген өкүлдөргө, эксперттерге мындай суроо, ушул айыл чарба министрлигине реформа жүргүзүү зарылдыгы келип чыкты деп биз эми көптөн бери айтып келатабыз. Анан мына өкмөт башчы дагы реформа жүрүп атат деп айтты. Ушул канчалык реформа эмнеден башталыш керек деп айтсаңыздар, андан кийин сиздер болсо ошол реформа башталды да, ошол эмне, кандай болот, кандай жаңылык болот, кандай өзгөрүү болот, ошол тууралуу айтып анан жыйынтыктап койсок. Мына премьер-министр Сапар Исаков өткөндө айтпадыбы? Чындыгында айыл чарба министрлигинин реформалар жүрбөй атат. Биз азыр булардын ишин мындай талдап, изилдеп атабыз. Айыл чарба министрлиги статистик болуп сводка чогултуп калды. Ошон үчүн жана 5300 кишинин 10%-ын кыскартабыз деген сөздөрдү айтты. Чындыгында реформалаш керек. Айыл чарба министрлиги бизге керек. Бирок кандай министрлик? Аты эмес, бизге заты керек. Азыр илгеркидей баягы башкармаларда болуп, чарбаларды башкарам дегенин калыш керек. Себеби 97% жер, 99% мал жеке менчик болуп кеткен. Азыр ошолорго жардамдаш керек. Мына ушул максатта реформа кылыш керек. Бирок чын айтканда, бир дагы министрлик, бир дагы мекеме өзүнө өзү эч реформа кылбайт. Баягырызда кеп бар го, күнөө сенде эмес, күнөө менде эмес, күнөө сүйдө дегендей. Күнөө бул жерде өкмөттө. Болгондо айыл өкмөт эмес, борбордук өкмөт. Эмне үчүн өкмөт мына 1 чакырым жанында турат биз. Ошого чогултуп келип, акыл керек болсо, мына бул адистерди, илим постторду, фермерлерди чакырып келип кеңешпейт. Эмне кылып айыл чарба министрлигин жакшыртабыз? Кандайча муну өзгөртөбүз, жакшыртабыз деген сөз болбой атпайбы, эгер билбесе. Мен башкасын айтпасам бирдеме айтайынчы, мынакей жигит ал бу Ташболот да билет. Мына мен 9 жылдан бери айтып келатам. Бизде
айыл чарбасы боюнча 4 илимий жүзүлөп акыйган институттар бар. Ушунун баарын агрардык университетке берет, Пайдаланыш керек. Мына ушуну Пайдаланыш керек. кайра алып келиш керек айыл чарбага. Баарын айыл чарба илимин Ал боюнча кайта аш боюнча иштер жүрүп атат азыр. айыл чарбага министрлигине илим деген бул нерсе көз кулак. Азыр айыл чарба министрлигинин реформасы жүрүп атат. Жамин Акималиевич айткандай 10% азыр кыскарды, бирок бул кыскаруу эле ошо реформа кыскаруу менен бүтүп калбайт. Бул жерде айтып коеюн дегеним, жанагы элдин арасында 5300 киши деп жүргөнү, мунун ичинен 657 эле мамлекеттик кызматкер айыл чарба министрлигинде. Айыл чарба илими боюнча айт, илими боюнча. Анан калгандары болсо жанагы суу менен камсыз кылыш керек, суу чарба 4,5 миң киши ошо суу чарба департаментинде иштейт. Менде мындай бир сунуш бар да, ушул реформа боюнча айыл чарба министрлигинде реформа жүргүзөбүз, анан кийин кыскартабыз деп сөз айтылып кетти. Анан ушундай бир таасир калып атат, министрликтин баягы санын отурат, баары отурат, иштеге кылбай, ошолорду кыскартуу менен гана токтоп калбайт экенин кийинки эфирде дагы бир кененирээк сүйлөшпөсөк болбой калды, убактыбыз акырына чыгып калды. Министрликтин вазифасын өзгөртүш керек да, ошону баягы дыйкандарга кандай реформа керек айыл чарба министрлигине, жалпы эле айыл чарба тармагына дагы бир жолу ушул жерден, ушул аянтчада талкуулайбыз деген үмүттөмүн. Сиздерге чоң рахмат, келип бергениңиздерге. Саламатта калыңыздар.